Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Музыка сабагын окутуу боюнча курска кош келдиңиздер. Бүгүн биринчи сабак. Сиздерди куттуктайм жана ыраазычылык айтам, рахмат айтам. Бизге ишеним көрсөтүп, ушул курска катышып жатканыңыздар үчүн. Жайкы мезгилде сиздер үчүн курсту баштадык. Август, сентябрь башка айларда бул курс болобу болбойбу белгисиз, себеби биз жылына бир эле жолу өтөбүз музыканттар үчүн. Ошондуктан жайкы мезгилде, эс алуу мезгилинде чечим кабыл алып, курска катышып жаткан азаматсыздар. Таазим сиздерге, өсөлү, билим алалы, өнүгөлү, жаңыланалы деген мугалимдерге чексиз ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз билим берүү тармагындагы жаңылануулар жөнүндө мен сиздерге маалымат берейин. Бүгүн киришүү сабагы болсун. Эртең Жумабек Сапаралиевич, Жумабек агай сабак өтөт. Эртең бүрсүгүн 2 күн катар менен. Андан кийин музыканттар сабагы өтөт. Мына ошентип адистер сабагы өтүп баштайт сиздерге. Биз башталгыч класстын мугалимдерин, башка предметтик мугалимдерди ар кандай жаңы инновациялык багыттагы билимдер менен окутуп келебиз. Ал эми музыка сабагынын мугалимдери ошол жаңы билимдерден маалымат албай жатасыздар да. Ошон үчүн азыркы билим берүү тармагындагы талап эмне болуп жатат жана кандай жаңы усулдар, кандай жаңы багыттар болуп жатат, мен сиздерге айтып өтөйүн. Заманбап мугалимдин азыркы күндө ролу абдан маанилүү. Заманбап мугалим болсок, биз сапаттуу жана кызыктуу, натыйжалуу, учур талабындагы сабактарды бере алабыз. Заманбап мугалимдин азыркы күндөгү образы бул методист куруучу, веб-психолог, тармактык педагог, тренер, баланы шыктандыруучу, ошо биз берген сабакты уюштуруучу, предмет аралык тьютер дейт. Интеграциялап предметтерди аралаш кылып, интеграциялап, жуурулуштуруп бере алган мугалим. Аналитик, сынчыл ой жүгүртүүсү терең, долбоордук ишмердүүлүктөрдү алып барган жөндөмдүү, билимдүү мугалим. Азыр долбоордук ишмердүүлүк боюнча сабактар өтө маанилүү болуп турат. Сиздерге үйрөтөм, бул долбоордук ишмердүүлүк, изилдөөчүлүк деген эмне экен. Музыкага абдан керектүү. Медиа аналитик мугалимдин билимдүүлүгү маанилүү. Ал эми бала бакчада дагы мугалимдин ошол психолог болуусу, баланы багыттап билүүсү жана изилдөөчүлүк менен баланын эмне жаңылык болуп жатат, ошону баланын шык жөндөмүн, музыкалык табитин, музыкалык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүдө эмне жаңылыктар болуп жатат, азыр артта калбаган тарбиячы дагы жана педагог дагы ушул музыкант мугалим болуп саналат, заманбап мугалим болуп саналат. Мына азыркы күндө билим, көндүм, практика маанилүү. Биздин билим берүү стандарты иштелип чыккан, бирок көпчүлүк мугалимдер ошол стандарт эмне экенин, анын мазмунундагы талаптар эмне экенин көпчүлүгү түшүнбөй келишет. Биздин билим берүү стандарты компетенцияга, жөндөмгө негизделген билим берүүгө багытталат деп айтып келебиз. Демек, биздин сабакта балдар билимден тышкары, билим менен катар эң негизги жөндөмдүү болуп чыгыш керек да. Анан ошол жөндөмүн жашоодо пайдалана билсин деп жатат. Ал үчүн биз көбүрөөк практикалык ишти алып барышыбыз керек. Анан турмуштук мисалдар менен үйрөтүшүбүз керек. Мисалдарды келтирипчи. Мисалы, музыка сабагында кандай жөндөмгө ээ болушу мүмкүн? Музыка сабагында ритмди кабыл алуу, угуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, пайдалануу, анан үндөр, ноталар, биздин табиятта кандай кубулуш, кандай үндөр бар. Ошолорду кабыл ала билип, ыргакка сала билүү. Бала ыргакты билеби, ритмди. Жана уга билеби, тыбыштарды, добуштарды айырмалай билеби. Жана ошондой эле аспаптардын түрүн билип айырмалай билеби. Музыканы тааныйбы? Жашоодо кай жерден музыканы таба алат жана колдоно алат? Эгерде адамдын музыкалык угуу жөндөмдүүлүгү жана
табити, музыкалык шыгы болбосо, адамда эмне өөрчүбөй калат. Эгерде биз адамдын слух дейбиз го, угуу, кабыл алуу сезимдерин ойготуп алсак адамдын, эгерде ал адам кандай болот дагы, кандай жетишкендиктер болот. Ошону эгерде изилдеп көрсөк, илимде кандай айтылат болот экен. Эмне үчүн бала бакчада жана мектепте музыка окутулат жана инструмент дагы колдонулат да, аспаптар. Эмне үчүн ыргак, ритм колдонулат? Эгерде колдонбой койсок эмне болот? Ал эми ошол мындай тереңирээк, сапаттуу колдонуп баланын шыгын ачып алсак, талантын ачып алсак, дараметин ачып алсак, балада кандай ийгилик болот? Муну илимий изилдөөлөр бар, иликтөөлөр бар. Изилдөөчүлүк, долбоордук ишмердүүлүктө мына ушуну ачып берсек болот. Баланын слух, ритм жөндөмдүүлүгүн. Бала бакчада тарбиялоодо Вальдорф педагогикасы деген бар. Рудольф Штайнер деген немец окумуштунун атынан коюлган. Бул табият менен байланыштырып окутат да. Анан ар бир балага ритмди үйрөтөт, ыргакты үйрөтөт да. Мына мисалы үчүн ритмдер. Ошол ритмди аябай калыптандырат балдарга кичинекей кезинен. Ар бир бала ар кандай предметтер менен кашык болобу, жыгач болобу, тоурчак, таш менен ритм чыгарышат. Кадимкидей ритм чыгарып, ошондо слух деп коебуз го, угуу жөндөмдүүлүгүн калыптандырат. Мисалы ошол ритмди кабыл алып, анан ошону кайра туурап аткарып жашоодо колдонгонго үйрөтөт бала бакчада, Вальдорф педагогикасында. Анан сөзсүз бир инструментти, аспапты ойноп турат. Дайым аспап колдонулат, пианино колдонулат, фортепиано жана башка аспаптар да колдонулат да Вальдорф педагогикасында. Демек, бала бакчадан биз ритмге тарбиялап, анда слуховой жөндөмдүүлүгүн, мындай кабыл алуу, угуу, сезүү жөндөмдүүлүгүн биз ойготуп жатсак, анда демек адамда эмне ойгонот дагы, ал адам эмнеге жөнүгөт, эмнеси өнүгөт жана эмне жөндөмдүүлүккө ээ болот болду экен деген суроолор пайда болот. Ал эми ошол биз бала бакчадагы музыкант катары, мектепте музыкант катары дал ошол балдарды ойгото алып жатабызбы? Эми биз ушул заманбап билим берүүдө азыркы учурда биз заманбап окутуунун мындай сабак түзүшүбүз керек болуп атат. Эскиче сабагыбыз кабыл алынбай жатат. Азыр биз музыкант катары кандай заманбап сабак өтүшүбүз керек жана маанилүү болуп жатат деп ойлонолу да. Мына демек заманбап мугалим бул санарип мугалим, чыгармачыл, ой жүгүртүүсү алдыга өнүккөн, креативдүү мугалим болуп атат. Шыктандыргыч, анан иликтеп илимий көз карашы бар мугалим болуп жатат. Биз анализдери салыштыралы, мурдакы методиканы, азыркы методиканы, биз колдонуп жаткан адабиятты салыштыралы, тексттерди, ырларды салыштыралы. Балким биз колдонгон методика же ыр же тексттер азыркы балдарга мындай натыйжалуу эмес. Биз балким жаңыча формада сабакты уюштурабыз. Мына ошондой анализ деген ой жүгүртүү өтө маанилүү. Мурда эле шаблонго эле, мурдагыдай эле калыптанып калган, анан эмне талапты койсо ошого аткарып эски методикадан чыкпай эле, эрежеден чыкпай эле жүргөн мугалим эмес, азыр изденген жаңы ыкманы сабакта колдонгон мугалим, кесипкөй мугалим, анан кадырлуу мугалим болуп жатат. Азыр көп мобилдик тиркемелер бар. Жанагы нотаны тон тюнер менен нотаны телефондогу тиркеме менен коюп, анан инструментти күүлөп жатабыз, инструменттерди күүлөйбүз, күүгө салабыз. Анан телефондогу тиркемелер аркылуу жана компьютердик технологиянын жардамы менен музыка чыгарып атабыз. Музыканы монтаждап жатабыз жана аранжировка жасап жатабыз, ыргактарын коюп жатабыз, караокелер колдонулуп атат. Демек, ошондой эле даяр музыкаларды биз компьютердик технология аркылуу балдарга уктуруп жатабыз. Эми ошондо искусственный интеллект, жасалма интеллект аркылуу, мобилдик тиркемелер аркылуу, компьютердик технология, интернет тиркемелери аркылуу дагы биз сабакты кантип заманбап кылып алабыз, бул санарип билим берүү көндүмүбүз болуп жатат. Ошол маанилүү деп ойлонуп, мындай өсүүдө болуп, анан анализ деп ой жүгүртүү маанилүү болуп жатат. Демек, биз
Азыркы күндө жаңычыл көз карашта болушубуз керек. Мен сиздерге бешие окутума деле бүгүнкү күндө STEAM эмне экенин айтып өтөйүн, кандай багыттар болуп жатат ошону сөз кылалык. Демек, заманбап мугалим бул компьютердик технологияны колдоно билген, жөндөмдүү, насаатчылык жөндөмдүүлүк билгенин, ментор дагы да насаатчылык, өзүнүн билгенин үйрөтө билген башкаларга. Ыңгайлашкан заманбап жашоо шартка ыңгайлашкан. Менин колуман келбейт, мен аткара албайм, мен түшүнбөйм дебей эмес, эмне жаңы болсо ыңгайлашып кеткен. Долбоордук практикалык окууну алып барган. Азыр изилдөөчүлүк анан долбоордук деген технология өтө маанилүү жана актуалдуу болуп жатат. Долбоордук кандайдыр бир теманы алып чыгат, балдар ошону изилдейт өз алдынча, түшүнгөнүн жактап берет. Мына ушул багыт абдан жакшы сиздерге. Биз көбүнчө музыка сабагында сиздер ырды кабыл алып ырдаганга музыкалык шык жөндөмдү өнүктүрүүгө сабак өтөбүз да. Анан эми тапшырма катары ошол окуп үйрөнгөн композицияны тереңдеп үйдөн изилдеп келип, дагы кошумча үйрөнүп келип, анан ошону жактап берүү дагы бул ачылыш жасоо да өзүнө долбоордук ишмердүүлүк болуп саналат. Шыктандыра билүү, баланы колдоо керек да. Анан үзгүлтүксүз өнүккөн мугалим заманбап болот. Эгерде өнүкпөсөк артта калып калабыз. Мына сиздер өнүккөн мугалимсиздер. Анткени курска жазылып өзүңүздөрдү өнүктүрүп жатасыздар. Сынчыл ой жүгүртүү менен медиа сабаттуулук маанилүү. Социалдык тармактар болобу, интернет тармагындагы маалыматты туура пайдалана билген. Класстагы окуучуларды, бала бакчадагы балдарды биз жагымдуу атмосфера менен ошол сабакка, үйрөтүүчү сабактарыбызга тарта билүү лидерлик табиятыбыз. 21-кылымда көндүмдөр бар. Мына ошол көндүмдөрдү дагы балага каныктандыруу керек. Психолог мугалим керек. Анткени бала менен биз мамиле түзүүдө жан дүйнөсүн ача билишибиз керек. Музыка сабагы бул жан дүйнө илими, бул искусство илими. Эгерде биз баланын жан дүйнөсүн ача билсек, анда музыканын табити шыгы ойгонгон болот да. Бул өзгөчө предмет, башка предметтерден айырмасы бар. Башка предметтер билим алуучу, илим алуучу, окуп жаттоочу, ой жүгүртүүчү сабак болсо, музыка бул жан дүйнөнүн илими. Ыргак, эргүү керек, чыгармачылык керек. Ошол жан дүйнөнү угууну, кабыл алууну, сезимталдуулукту мугалим ачат. Демек, психология керек мында. Балада эмне ачылбай жатат, эмне блоктор бар, эмне көйгөйлөр бар. Канткенде баланы ача алабыз. Кээ бир балдар такыр үйрөнө албайт, ноталарды кайталай албайт. Угуу жөндөмдүүлүгү мындай тубаса табиятынан жана ритмди, музыкальный, вслух дейт го, музыкалык жөндөмдүүлүгү жок болушу мүмкүн. Бирок ошону биз ача алабызбы? Кайсы баскычтарын ача алабыз? Эгерде турмушта ошол баскычтарын ача алса, бул бала эмне ийгиликке жетишет? Анткени ар бир адамда шык, жөндөм, слух бар. Ошону жөн гана ача билишибиз керек да. Ачканда башка таланттар ачылат адамда. Адамдын бир таланты ачылса, башка таланттар жөндөмдүүлүгү ачылат. Сыры ушунда да, мыйзамдуулук, ааламдын сыры. Ошондуктан музыкант предметтик мугалимдер башка мугалимдерден өтө айырмаланган, жан дүйнөңүздөр сезимтал, терең, зирек мугалимсиздер. Сезимтал мугалимсиздер. Сиздердин жан дүйнөңүздө жүрөгүңүздүн кылдарын эч ким түшүнө билбейт. Демек, жүрөктүн кылын чертели. Ошол балага биз таасирдүү сабак өтөлүк. Бул биздин эң биринчи миссиябыз ошол. Демек, баланын угуу, слух жөндөмдүүлүгүн, анан жан дүйнөсүнө таасир калтыруу. Ырчылар, бийчилер, музыканттын баардыгы башка адамдардан өзгөчө жаралган инсандар. Булар өтө сезимтал, башка адамдар туйбаган, сезбеген, укпаган нерсени угат. Мына сиздер кесиптештериңиздердин арасында укпаган нерсени сиздер угасыздар. Туйбаган нерсени. Демек, сезим туюмдун жогорку чеги экен да музыканттарда. Демек, ошол психолог мугалим баланын ошол сезим туюму канчалык деңгээлде экенин көрө билип, жана баланын жан дүйнөсүн ачып, анан балага жакындан мамиле кылуу маанилүү. Ошол баланы ача билүү маанилүү. Биз психологиялык мамиледе бүт эле тарбиячы болобу, мугалим болобу, биздин чоң катабыз бар. Бала менен жекече по душам дейбиз го, жан дүйнөсү менен сүйлөшкөнтпөйбүз. Мындай жалпылай беребиз. Ар бир баланын жан дүйнөсүн укканды билбейбиз да, анткени психологиялык билим жок бизде.
көп эле балдар ачылбайт, сабак окубайт, кызыкпайт, кете берет, ошонун окууну бүтүп кете берет. Ошол адамдын жан дүйнөсүн ачып, өзүнө тартып, ошо дараметин ойготуш педагогдон да. Чыныгы педагогдор ошону таап ойготот. Ал эми музыканттар, мугалимдер, сиздерде чоң потенциал бар, анткени бул жан дүйнөнүн илими. Сиздер баланын жан дүйнөсүн оңой эле ойгото аласыздар. Музыкалык жөндөмү эмес, жан дүйнөнүн жөнүндө айтып жатам. Ал эми музыкальный слух албетте табияттан, Кудайдан берилет. Баардык эле адам музыкант боло бербейт. Бул өзгөчө шык жөндөм. Бирок ошол табияттан берилген шык жөндөмдү баладага ойгото билгенге аракет кылабыз музыкант мугалимдер. Эмоционалдык интеллект бул түздөн түз позитивдүү мамиле кылуу, максат коюуга, алдыга умтулууга багыт берүү, мына ушул заманбап мугалим болуш керек. Азыр бизде мугалимдердин менен педагогдордун ортосунда, педагог менен балдардын ортосунда ажырым мамиле бар да. Мен телефонго жооп бердим. Кечирим сурайм, кире албай атыптыр мугалимдер, ошого жооп бердим. Анан демек мугалим азыр деген көйгөй бар. Ата эненин, мугалимдин, чоң кишилер да булар балдардын ортосунда эме гармония жок, бири бирин түшүнбөй жатышат. Чоң кишилер кичинекей балдарыбызды, өспүрүм балдарыбызды түшүнбөй жатабыз. Балдар бизди кабыл албай жатат. Анткени балдардын азыркы муундун альфа муун дейбиз да, Z поколение 2000 жылга чейин, 2000 жылдан тарта 2010дон баштап альфа поколение. Булардын жан дүйнөсү өтө сезимтал, зирек, жан дүйнөсү терең балдар да. Анан абдан акылдуу, ой жүгүртүүсү сынчыл, креативдүү, ой жүгүртүүсү терең балдар. Биз ошол балдардын жан дүйнөсүн окуй албай атабыз дагы. Анткени бизди мындай сезимтал адамдар, чоң кишилер өтө сезимтал эмес. Биз деген мындай орой мамилеге, талап койгон, одоно сүйлөгөн мамилеге, рамкадагы жүргөн, анан чектөө менен жүргөн адамдар, чоң кишилер ушундай да. Анткени совет мезгилинен бери тарбияланып ошо калыптанып калган да. Азыркы балдарыбыздын муун, альфа муун такыр башкача. Булар сезимтал, жан дүйнөсү терең балдар, зирек балдар да, анан акылдуу муун. Булар сынчыл ой жүгүртөт, анализдейт, креативдүү, ойлоп тапкыч балдар. Ошол жан дүйнөсүн ойгото албай жатышат мугалимдер. Булар балдарга сүйүү менен, жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен жакындан мамилени каалап жатат. Азыркы балдарчы, биз болсо талап коюп эле башкара беребиз, алар балдар аны кабыл албай атат. Анткени мен деген өзүнө болгон баа берүүсү күчтүү, анан мени менен адамча, мээрим төгүп сүйлөшчү деп биз менен талап кылган балдар. Эми ушул балдарга биз музыкалык жөндөмдүүлүгүн ойготууда, жан дүйнөсү менен иштөөдө, шыгын ойготууда оңой болот бул балдарга. Анткени баланын жан дүйнөсүн ача билелик азыркы муундун. Балким биздин учурда бала кезибизде да, балким биздин жан дүйнөбүз башкача чыгаар. Азыркы муундун жан дүйнөсү өтө башкача. Ошон үчүн азыр биз өзүбүздүн балдарыбыз менен да тил табыша албайбыз. Окуучулар менен да түшүнбөйбүз, алар бизди түшүнбөй атат. Анткени мындай биз ойлоно элек нерсени алдыга ойлонгон, биз билбеген нерсени билген, анан биз үйрөнө элек нерсени тез үйрөнө алган, маалыматты тез кабыл алган акылдуу балдар. Өтө сезимтал, анан акылдуу балдарда биз шашпай ойлонуп чечим чыгаргыча алар уже эле түшүнүп чечим чыгарып коет. Анан сынчыл ой жүгүртөт, анан сезими күчтүү балдар, жан дүйнөсү өтө терең, боорукер балдар ушундай. Азыркы балдар ушундай. Бүт балдарды карап көрсөңүздөр,
Эми ушул балдарга музыка сабагын окутууда биз мурдагыдай эмес, өзгөчө башкача сабак өтүшүбүз керек. Булардын жан дүйнөсү менен көбүрөөк иштеңиздер, жүрөгүнүн кылдарын табыңыздар да, азыркы балдар ошого ачык балдар. Демек мугалим уюштургуч дагы түрдүү кеңеш берген, балдарга да жүрөгү менен сүйгөн мугалим болуу дагы шарт болуп жатат. Эми изилдөөчү мугалим билим берүү процессинде эмне процесстер жүрүп жатат, эмне жаңылануулар болуп атат, биз кайсы ыкманы колдонсок сабагыбыз эффективдүү болот деп анализдеңиз, текшериңиз өзүңүздө эмне кемчилик болуп атат, эмне артыкчылыктар, эмне ийгилик болуп атат, башка мугалимдердин эмне ийгилиги болуп атат, коомчулукта эмне жаңылыктар болуп атат. Сынчыл ой жүгүртүп чыгармачылык менен иш алып барсаңыз, илимий ишмердүүлүктү жүргүзсөңүз, долбоордук изилдөөчүлүк иштерди жүргүзсөңүз, жаңылык киргизиңиз, инклюзивдик билим берүү билимин алыңыз. Мен бонус катары инклюзивдик билим берүү сабагын салам сиздерге. Окуу процессин санариптештирүү керек анан албетте. Сиз презентацияларды, компьютердик технологияны колдонууну үйрөнүңүз. Эми туруктуу өнүгүү максаттары бар. Бул туруктуу өнүгүү максаты Бириккен Улуттар уюму тарабынан иштелип чыккан 17 максат бар. Мына жакырчылыкты жоюу, ачкачылыкты жоюу, ден соолукка кам көрүү, таза суу, гендердик теңчилдик, теңсиздикти азайтуу жана башка да. Ушунун ичинен 4-сү сапаттуу билим, дүйнө жүзү сапаттуу билимге багыт алып жатат. Биз ушул туруктуу өнүгүү максатын эске алуу менен стандарт иштелип чыккандагы сапаттуу билимге басым жасап атабыз. Мен азыркы күндөгү жаңылыктарды айтып жатам сиздерге. Демек, келечек дүйнөсү бул жалпы сабаттуулук дүйнөсү болуп атат. Функционалдык сабаттуулук, грамотность деген сөз дүйнө жүзүндө актуал болуп атат. Сабаттуулук деген жасай алуу, аткара билүү жөндөмдүүлүгү. Ар бир адам жөндөмдүү болуш керек, жана ошого жетиш керек. Мүмкүнчүлүгү чоң дейт. Биз ал үчүн сапаттуу билим беришибиз керек да, адамдын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүш керек деген маселе дүйнө жүзүндө актуалдуу болуп жатат. Ошон үчүн биздин стандарт жөндөмгө негизделген билим берүү деп аталат. 21-кылымдагы жөндөмдөр, навыки 21 века деген бар. Мына ушул окуу жазуу жөндөмдүүлүгү, эсептей алган математикалык жөндөмдүүлүк, илимий сабаттуулук, компьютердик, финансылык сабаттуулук, каржы сабаттуулугу, маданий жарандуулук сабаттуулугу маанилүү. Анан 4К көндүмү бар. Бул ийкемдүү көндүм, бүтүндөй дүйнө жүзүндө soft skills, мягкие навыки дейт. Ар бир адам сынчыл ой жүгүртө билген, чыгармачылык менен ой жүгүрткөн жана иш аткарган, адамдар менен кызматташа билген жана биргелешип иш алып бара билген. Жашоодо өзүнүн ордун таба билет ушундай адам болсо. Азыр биз биргелешип, биригип, кызматташып, чыгармачылык менен, креативдүүлүк менен пикир алыша билсек, иштерди аткарсак, биз жөндөмдүү болуп чыга келебиз. Анткени жалгыз дарак токой болбойт дейт эмеспи? Азыркы 21-кылымда мындай атаандаштык эмес, кызматташтык маанилүү болуп калган. Жана бири-бирибиз менен пикир алыша билсек, сынчыл ой жүгүртсөк, чыгармачылык менен иш алып барсак, мамиле түзгөндү билсек, биз өсөбүз, өнүгөбүз. Азыр биригүү, кызматташтык өсүп өнүгүүнүн эң маанилүү бөлүгү мына ушул жумшак көндүмгө ээ болуу. Hard skills, катуу көндүмдөр, мисалы үчүн мен мугалиммин, мисалы, бирөө врач, бирөө фермер, бирөө тиш доктору дегендей, белгилүү бир кесипке ээ болгон жөндөмдү катуу көндүм деп коет. Ал эми жумшак көндүм баардыгына универсальный, биз пикир алыша билсек, сынчыл ой жүгүрсөк, чыгармачылык менен иштесек, кызматташа билсек, бул жөндөм менен 21-кылымда өсөбүз. Ар бир бала сабакта ушул көндүмгө ээ болсун деп жатабыз. Бул 4К көндүм, англис тилинен Creative Critical Communication Collaboration деген англис тилинен кыскартылган сөздөрдөн 4К көндүмү стандартка киргизилди. Ар бир сабакка ушул талап коюлуп атат. Балдар сабакта жумшак көндүмгө ээ болуп чыксын. Сабакты бүтүп, мектепти бүткөндө жашоонун адамдар менен тил табышып, ордун жашоодо таап кетсин деп жатат. Демек, жашоодо өзүнүн ордун таап кетиш үчүн сабакта ошондой шарт түзүп берүү деп жатат. Музыкант мугалим катары да демек, ушул көндүмдөрдү, жаңылыкты эске алып, биз кантип сабак уюштурушубуз керек деп ойлонобуз. Интызарлык, максатка умтулуу, ыңгайлашуу, маданий сабаттуулук жана башка. Эми кандай окутуу формалары бар бизде? Инсанга багытталган окутуу бул баланын позициясы, баланын жөндөмдүүлүгү, баланын жеке өзгөчөлүгүн эске алып, баланын көз карашында сабак берүү.
компьютердик технологияны колдонуу санарип билим берүү сабаттуулугубуздун өркүндөтүү. STEAM технологиясы абдан актуалдуу болуп жатат. Бизге STEAM технологиясы тиешелүү музыканттарга. STEM табигый илимдер, STEAM искусство, STEAM болсо окуу жазуу жана робототехника ушулар кирет. Окутуудагы 5Е окутуу модели практикалык сабак маанилүү болуп атат. Инновациялык программалар киргизилип жатат. Инновациялык усулдар киргизилип жатат. Сингапур методикасы киргизилди. Сингапур методикасы жалаң практика, турмуштук көнүмдөргө ээ боло турган практикалык сабактар. Баалоонун түрлөрү бар. Калыптандыруучу, суммативдүү, диагностикалык баалоону билебиз, Биз сабакта калыптандыруучу баалоо, анан критерийлик баалоо ишке киргизилди. Критерийлик баалоо боюнча да сабак өтөм сиздерге. Критерий биз балдарга бере турган программабызды, мисалы үчүн биз ырдын түзүлүшүн балдарга үйрөтүү болсо, биз ошол баа коюуда, баланын билимин баалоодо эмнеге таянабыз, кандай тапшырмаларды аткарса жана кайсы көндүмдөргө ээ болсо биз баланын билимин баалай алабыз деген критерийлер бар. Азыр критерийлик баалоо маанилүү болуп калды. Баалоо куралдары сабак ап, баалуу ап. Бул электрондук баалоо куралдары окуу керемет долбоору менен башталгыч класстын окуучулары үчүн иштелип чыккан электрондук тиркеме. Мугалимдер планшет, телефондору менен баланын көндүмдөрүн баалайт, электрондук баалайт, анан автоматтык түрдө кызыл, жашыл, көк цвет менен чыгып калат натыйжасычы. Баланын кайсысына көңүл бөлүшүбүз керек экен, кайсы жеринен натыйжага жетпей жатат. Мына ошол сабак ап баалоо куралы ошол. Сабак апта бул мугалимдин сабагын баалайт, методисттер, жетекчилер. Баалоо ап болсо окуучунун көндүмүн баалайт. Бул электрондук баалоо куралдары иштелип чыкты. Азыркы күндө жаңылыктар булар биздин билим берүүдө. Эми 5Е окутуу модели дүйнө жүзү боюнча актуалдуу болуп жатат. 5Е окутуу модели STEM билим берүүсүндө өтө маанилүү. Андан башка деле баардык предметтерге ушул модельди салсак актуалдуу болуп жатат. Себеби бул практика. Бала өз алдынча сабакка тартылып, кызыгып, ошол теманы изилдейт, бизге түшүндүрүп берет, практикада жасап, аткарып туруп, анан өзүнүн билимине, ишмердүүлүгүнө өзү баа берет. Мына ушул 5Е окутуу модели маанилүү. Окуучуга карата психологиялык мамиле, бала менен мугалимдин ортосунда мамилени башкы орунга коюу, баланын жан дүйнөсүнө ачкычты табуу. Эми сиздерде бала менен мугалимдин ортосунда азыркы күндө кандай мамиле бар? Сиздер балдарга кандай мамиле кыласыздар? Айтып көрүңүздөрчү. Сиздер балдарга кандай мамиле кыласыздар? Микрофондордун үзүп сүйлөсөңүздөр болот. Микрофонду күйгүзүп угулуп жатамбы я? Айтып көрүңүздөрчү, эми сиздер сабакты кандай өтөсүздөр? Менин үнүм угулуп жатабы? Же эртеден бери өзүм эле сүйлөп жатамбы? Мен сиздерди угуп жатам. Эми сиздердин үнүңүздөрдү угайын. Айтсаңыздар, сиздер балдарга кандай мамиле кыласыз? Сиздин окутууда эмне көйгөйлөр болуп жатат? Саламатсызбы, Нургүл эжеке? Саламатсызбы? Нургүл эжеке, мен эмеде музыкант болуп бакчада иштеп келатканыма 1 жылдан ашып калды буюрса.
Маған лично өзүмө ушул музыка жаатында балдар Мгм. менен кандай мамиледе болуу, балдарга кандай сабак өтүү, мен ушул тууралуу сиздердин курсуңуздардан кенен маалымат алайын дегем да. Мгм. Анан азыр сиздин сурооңуз балдарга кандай мамиле жасайсыздар деп атасызго. Ооба, ооба, ооба. Мен бакчада иштегеним үчүн мен Мгм. мисалы балдар менен мамиле курарда биринчи балдарга аябай жумшак мамиле жасаганга аракет кылам. Мгм. Анткени бакчада балдар кичинекей да, өтө эле кичинекей, эми Ооба. 2 жаштан башталып Мгм. башталат го Мгм. бакчада. 2 жаштагы балдар менен сүйлөшүү, 6 жаштагы балдар менен сүйлөшүү бул дагы өзүнчө бир Мгм. эмени талап кылат экен да. Мисалы 2 жаштагы бала менен саламдашсаң, бала унчукпай эле туруп берет го. Ал Мгм. эми 6 жаштагы бала менен саламдашсаң бир аз жооп берет да. Мгм. Мен ушул жаатта кыйналып келем бир азчы. Себеби мен бала Мгм. бакчадагы балдар менен кандай саламдашсам, булар туура кабыл алат деген сыяктуу ушул нерседен мен кенен маалымат алгым келет да азырчы сиздерден. Мгм. Ооба. Мгм. Рахмат. Дагы кимде кандай пикир бар? Ушул бала бакчадагы балдарга музыка сабагын кандай өтүп баштасам, кандай өтсөм туура кабыл алат деген Мгм. ушул жааттан мен өзүм 1 жыл болду иштегениме, 1 жылдан ашты буюрса. Ушул жаатта мага бир аз кененирээк түшүндүрүп, кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Аябай сабакты сонун өтөт экенсиз, бирок сонун түшүндүрөт экенсиз. Мгм. Рахмат. Дагы пикирлериңиздер? Сиздер балдар менен кандай иштеп жатасыздар? Эмне көйгөйлөр болуп жатат? Балдар силердин сабагыңарды кабыл алабы же кабыл албайбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Нургүл эже, Мгм. мен дагы ошо мектепте музыкант мугалиммин. Мгм. Эми азыр чынында эле балдарыбыздын баарыбыз билип тургандай эле өзгөчө балдар болуп атпайбы? Анан мисалы мен начальник класстар, 1-2 класстар баа коюлбайт да. Баа коюлбайт. Анан ошо балдарга мен көбүнчө эле разминка, жагымдуу маанай, ошо ыр менен бийди кошуп балдардычы, аябай кыймылдуу да азыркы балдарчы. Ошого карата өтөм да негизичи балдардын өзүн. Анан 3-класстан баштап анан ошо алар уже жазганга көнүгүп калышат да, жазып жакшы. Ошондон баштап ошо ноталарды, анан чыгармаларды өтүп баштайбыз да, баштайм мен. Мгм. Анан жогорку класстарга барганда, жогорку класстан деле ошо силер жана айтып өткөндөй эле балдар өзүлө билинип бөлүнүп эле калышат. Шыктуулары ырдап, өзүлөрү элечи кол көтөрүп эже мен ырдайм, мен буну ырдасам болобу дегендейчи. Мгм. Анан мен ошо көбүнчө эле ошо баягы пландан тышкары дагы балдарга көбүнчө ата эне, мектеп, мекен жөнүндө ырларды көп берем да, жаттагангачы. Ооба. Ошондон ошо биз азыр эми балдардын эле көз карашына карата эле өтүп калбадыкпы сабактардычы. Балдардын ою менен болуп калдык дегендей. Ооба. Туура. Туура. Бала бакчада ошондой мамиле Саламатсыздарбы? көрсөтөсүздөр. Саламатсызбы? Мен Саламатсызбы? саламатсыздарбы? Мгм. Мен ошол бул курс боюнча негизи мен өзүм көп 15 жылдан бери музыка мугалими болуп иштейм. Анан мага бул курстан аябай эме жааты кызыктуу болуп атат да. Бала бакчадагы ошо заманбап билим берүү методикасы азыр кандай болуп жатат, ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат билейин дегем. Анан албетте эгерде убакыт болсо мен өзүмдүн сунуштарымды беренге даярмын. Өзүмдүн тажрыйбам менен башка ушул жакта окуп жаткан мугалимдер менен да бөлүшүүгө даярмын да. Абдан жакшы. Бала бакча боюнча да өзүнчө метод. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сүйлөсөк болобу. Болот. Саламатсызбы Нургүл айым? Саламатсыздарбы айымдар жана кесиптештер? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен дагы 15 жылдан бери музыкадан сабак берип келем. Анан бул жерде музыка предмети албетте баягы жан дүйнөнүн тили болгондугуна байланыштуу балдардын ар биринин туура пикирин да караш керек и баланын шыгын караш керек да. Биз ушу дайым эле музыка сабагында баланын шыгы менен өтпөсөк жакшы болбой калат го деп ойлойм. Анан азыр эми мына 7-класстар музыка сабагына өтө берилип өтчү эле
жок болуп калганы абдан өкүнүчтүү болду да. М. Ушул дагы абдан өкүнүчтүү болду. Мен быйыл 6 класстарды сабак, мындай музыка сабагынын акыркы жыйынтык концерт сабагында калган ырларыбызды кийинки жылы улантабыз деп бүтүргөн элем да. Мен ошолорго жалганчы болуп калдым да. М. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, рахмат. Анан Мен майладым. Нургүл эжеке, жанагы мен да бир эмеден көрдүм, 1 класстан 6 класска чейинки класстар начальник класс деп эсептелинип калып атат, Ооба, ооба. ошо баш начальник класс болуп калып атат. Анан ошондо 1ден 6га чейин эле музыка болуп, 7-лерде жок болуп калат, Ооба, 1 сааттан берилиптир го 5-7 класстарга дагы. 7 барбы, 5-7 бар экен, эме 1 сааттан берилет экен. Эми биз деген планды буюрса чогуу мындай пландаштырып, планды түзүп алабыз да. Ооба. Ошо бул жаңы Менге караганда 7 класстыкы жок эле да, билбейм. 1 саат деп Кайсыл туруп, жагынан жана көрбөй калдым. 12-класс деген өзүнчө буйрукта. Бул 2 буйрукта ошол жагын Буйрук турат карайын. да, 2 буйрукту карасаңыздар. Макул, рахмат. мен ойлогомда ошо 1-класстан 6-класска чейин начальник класс болуп калса эгерде, ошондо эми чечилбеди. Анан ошолордо 2 сааттан болгондо жакшы болмок. Негизи 2 саат болгон бизге аябай керек да. Биз эми балдарды деген кабыл алуусу чынында эле ар кандай да. Ооба. Анан ошо бизге 2 саат, бала деген бир саатта ырды жаттай албайт, обондо үйрөнүш керек. Ар кандай ырлардын обондору ар кандай, мисалычы жеңил болот, оор болот дегендей. Анан ошо 2 саат болгондо аябай жакшы болмок. 1 саатта түшүндүрүш музыканы. Рахмат. Биз деле окуганда чынында эле, сиз баягы көчөгү талкууда, баягы окууларда талкуу болбодубу? Окуганда оңой окуган эмеспиз. Ооба. Негизичи музыка аябай эле оор. Ооба. Туура айтасыз. Рахмат. Саламатсызбы? Мен негизи быйыл Саламатсыздарбы, урматтуу? Азыр. анан окуумда деген окуучулардын мындай мурунку 3 жыл мурунку окуучулар менен азыркы окуучулардын айырмасы. Ооба. Окуучулар музыка сабагы келет деп аябай күтүп, ыр жаттатса ушундай кубанып, ырдашып, жатташып, ушундай аракет кылышчу да, кубаныччу. Ошолорго салыштырмалуу азыр ошол 3 жылдан кийинки балдар, мен да ошондо деле 1-2 класстарга бердим да, анда деле ошондой берчүмүн. Мурункуга салыштырмалуу мындай кызыгуу жок да. Эмнеден улам айтор, кызыгуу жок, анан дагы кабыл алуулар өтө начар болуп калыптырчы окуучулар. Кабыл алуулар начар, ушундай аракет кылып жанагыларга өзүңө тартайын, жанагыларга обонду үйрөтөйүн десең дагы бир 40 окуучунан ашып барса бир 5 жаттайт, калгандары эске тутуулар начар. Зорго класста үйрөтүп коюп туруп кетсең, кийинки сабакка келгенге сен кайра унутуп коюп кетишкен болосуң. Рахмат. Мынакей сонун нерсени айттыңыз, сонун. Бир нерсени айткым келет. Жана биздин программаны, мисалы 1-класста, 2-класста ырдатыла турган ырлар бар эмеспи? Ошолорду садиктен эле алардын программасы жокпу, айтор, же каалаган ырын ырдата беришеби? Садиктен эле ырдатып таштап атышат да, анан кийин жана программаны алып келип туруп ошол ырды ырдатайын деп балдарга дайындап келип ырдатайын десең, жанагы балдар айтат, эже биз садикте эле ырдап бүтүп койгонбуз го деп, уже кызыгы таркап, уже жанагы ырды ырдап. Ушуну айтайын дедим эле. Ооба, эң туура, эң туура. Карага тигип туруп башка ырды ырдатышыңа туура келет да. Анан негизинен ушундай программадан сыртка чыгып туруп башка өзүбүз тапкан балдарга кызыктуу боло турган ырларды ырдата берсек болобу? Ошону журналга киргизип, КТП кошуп дегендей. Ооба, болот. Мына мен ошону айткым келип атат да сиздерге. Кечиресиздер. Биз КТПны бекитип алабыз, бекитип алгандан кийин ошол КТПдагы теманы журналга да киргизишибиз керек болот. Анан ошол учурда бизде окуучулар мен бул ырды жаттап бүткөм деп турса, айла жок башка ырды ырдатабыз. Туура айттыңыз. Программага киргизишти, эмеге киргизишти, журналга кайсын жазышты билбей, бир аз башын катат да. Ооба. Анан текшерүү келип калса, ошол учурда журналда башка тема турат дагы, сен башка ырды үйрөтүп атсаң, бул эмне деши мүмкүн да. Ооба. Көйгөйлүү негизи. Туура. Түз бала сөзүңүз. Анткени жаңылык. Эң туура. Эми кечиресиздер, Нургүл айым. Ушул жерден да бир пикир да, ошол жанагы садиктеги балдар үчүн атайын программа барбы негизи? Ооба, атайы бар. Атайы программа бар. Мен анан мектептин программасындагы ыр менен садиктеги ырлар дал келип калат дегеним. Ошол жагын караштырып койчу, Караш керек, ооба, караш керек.
Рахмат. кайталабаш керек да. Демек бала бакчадагы Ооба. ролду кайталабаш керек. Туура айттыңыз. Эми М. балдар биз үйрөткөндү кабыл алуусу начар деп сонун айттыңыз. Анан бүт эле предметте мугалимдер ушинтип атат. Мен мурдагы балдар менен азыркы балдардын айырмасы бар, кабыл алуусу начар. Демек биздин балдарга башка методика керек болуп калды. Балдар сүрөтү болуп кабыл алуусу башкача болуп калды. Балдардын кызыгуусу таптакыр башкача экен. Демек кабыл алуусу башкача. Буларга өзгөчө методика керек болуп калды. Ал эмне методикаларды үйрөнүшүбүз керек деп балдар өзүнө ачылыш жасаганды үйрөтө турган. Биз үйрөткөн эмеспиз, биз балдар өзүнө ачылыш жасай турган методиканы колдонуш керек болуп калды. Бүт предметтерге ушул тиешелүү. Балдарга биз үйрөтө беребиз, кабыл албайт, укпайт, кызыксыз, арасынан кээ бирөө жаттайт, үйрөнөт, калганы ошо ойдон эле кала келет. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Методиканы өзгөртүшүбүз керек. Бул музыка эле эмес, бүт предметтерге ушундай көйгөй болуп жатат. Ошондуктан анан жаңы стандарт киргизилген да. Анткени азыркы балдардын көз карашы, ой жүгүртүүсү таптакыр башка. 21-кылымдын балдары болуп жатат. 2025-жыл деген эмне деген жыл Мына ошол альфа поколение. Ошондуктан улам муун мезгил өткөн сайын адамдын ой жүгүртүүсү, түшүнүгү өзгөрөт экен да. Анан жаңы биздин кийинки муундун таптакыр түшүнүгү башкача болот экен, кабыл алуусу дагы. Ошондуктан анан ошого жараша, заманга жараша анан улам методикалар өзгөрүлөт дагы, стандарт иштелип чыгат жаңы. Ошол стандартта баланын жөндөмү калыптаныш керек деп атат. А баланын жөндөмү калыптаныш үчүн өзү жасап үйрөнүп окуп ачылыш жасаганда баланын жөндөмү калыптанат. Бул практикалык сабактар менен. Ошон үчүн биз методиканы өзгөртүшүбүз керек. Эми педагогикалык технологиялар менен байланышкан азыркы күндө биз инновациялык педагогикалык технологияларды мугалимдерге үйрөтүп жатабыз. Башка предметтик мугалимдерге булар долбоордук иштин технологиясы, жазып алсаңыздар болот. Анан изилдөө технологиясы, муну дагы музыкага колдонсок болот. Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы, кейс технологиясы, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну модельдөө технологиясы деп аталат. Эми окутууну модельдөөнү сиздер музыкага колдонбой деле койсоңуздар, колдонсок да болот, муну комузду, аспапты эмесин жасап алып, моделин жасап алып, ошол менен үйрөтүү, модельдөө технологиясын колдонсок болот. Долбоордук бир кандайдыр бир теманын негизинде балдарга өзүнө ачылыш жасагандай сабак өтүшүбүз керек. Жасаган изилдөө, ошол иликтеп, өзү анализдеп, маалыматты өзү таап үйрөнөт да. Демек музыка менен кандай байланыштырышы керек, муну дагы ойлонуп, практикада сиздер курс бүткүчө өтөлү. Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүргөн анализ дейиш керек да. Сынчыл эмне үчүн жети нота, нотанын ичинде көп түрлөрү бар. Буну эгерде биз ырдын кайсы түрүн колдонууда, үйрөнүүдө биз эмнеге жетиштик, бул ыр керек беле, кереги жок беле дегенде ой жүгүртө алыш керек өзүчү балдар. Биз бүгүн сабакта муну үйрөнбөдүкпү, биздин могул шык жөндөмүбүз өнүктү, бүгүн сабак эмнеси менен маанилүү болду, керектүү болду деп өзү анализдегенге алып барышыбыз керек дагы. Анан биз жашоодо сынчыл ой жүгүртүүбүз өнүксө, бизге керектүү турмушубузда деле деги эле чоң адамдарда бизге керектүү нерсени таап, бизге кереги жок нерсени тандабайбыз. Бизде сынчыл ой жүгүртүү күчтүү болуш керек да. Кейс технологиясы бул да өтө маанилүү, музыкага салсак болот. Бул кырдаалдык, көйгөйлүү тапшырманы бересиздер. Топторго бөлгөндө балдарга көйгөйлүү тапшырманы бересиз. Мисалы үчүн сиздин темаңыз менен байланышкан кандай көйгөйдү жаратсак болот. Мына ушул мисалы үчүн 5-Б классынын окуучуларында момундай көйгөй болуп жатат. Бири дагы музыканы түшүнбөй жатышат. Мына бул тема ушундай. Эгер биз ушул музыкалык мындай жөндөмүбүздү өнүктүрүш үчүн эмне кылса болот деп балдардын ой жүгүртүүсүн салган же мисалы комузду чертүүдө же бир башка инструментти чертүүдө мындай эме болуп атат да. Биз деген ырды ошол инструментке салып чертели десек күүгө салынбай атат да, фальш болуп атат. Ошону эч ким билбей атат. Силер канча чертелеңер деп бересиз. Эмне кылыш керек? Мисалы, инструментти черттиңиз, сиздин колуңузда инструмент турат. Дыңгыр деп турат, күүгө келбей жатат. Анан сиз деген ырды бердиңиз, тапшырма бердиңиз, ошону инструментке салып биз аткарып
байланыштырышыбыз керек, бирок аны билбей жатабыз. Бул көйгөйдү кантип чечсе болот, мунун себеби эмнеде деп анализдегенде күүлөйбүз да инструментти күүгө салабыз. Демек ыргак менен ар бир нотанын ар бир табияты, мен ушуну көп ойлоном да. Ошол мисалы биз үн чыгарып атабыз да, биздин үн добуш нота, ар бир үнүбүздүн немеси нотасы бар. Ар бир үнүбүздүн до ре ми фа соль ля си си до деген 7 нота бар эмеспи? Биздин сүйлөгөн сөзүбүздүн добушубуз нота да өзүнчө. Анан табияттан карасаңыз да ошол нотаны угабыз. Ошол мисалы бүгүн биз эксперимент жүргүздүк. Балдар менен стакандарга сууну куюп туруп, анан өлчөм менен куюп туруп, анан кашык менен тийгизсек до ре ми фа соль деген үн чыгат да, анан ошону ырга салсак болот. Любой кузнечик, алтын балалык жана башка деген любой балдардын ырына салсак, мындай черткилеп, пианино черткендейчи ыргак чыгып атат да. Демек биздин Ооба. музыкалык инструмент жана фортепиано, аккордеон, комуз, аспапка ноталуу мындай ыргак, мындай күүгө келген жагымдуу үн чыккан сыяктуу эле любой предметтен ошо үн чыгарсак болот экен. Эмне үчүн? Эмеде эмне үчүн? Демек бизди курчап турган айлана чөйрөнүн баары ыргак экен да, баары нота экен да. Бул эмнеге 7, 8 эмес, 9 эмес, 10 эмес? Ушул изилдөө технологиясы. Балдар ошол маалыматты ойлонуп, өзүнө ачылыш жасаганда, анан деп анан кызыгуусу пайда болот да, анан өнүгөт. Биз көп эле мугалимдер, не только музыканттар, теорияны үйрөтүүдө да, практика эмес, теорияны үйрөтүүдө өзүлөрү айтып берет балдарга, мындай даяр берген маалымат азыркы балдарга кызыксыз болуп калган. Биз мурда айтып Ооба, берсе туура айтасыз. деп укчубуз да. Анткени бизде деген ошо мугалимден башка маалыматты алчу эмеспиз. Азыр балдар интернетти алат, компьютерди алат, телефонду алат, башка жактан бүт маалыматтарды алып, уже мээси пат кабыл алганга үйрөнгөн, анан өзүлөрү кабыл алганга мээси калыптанып калган жөндөмдүү. Анан бирөө айтып берсе аларга сиңими жок, өзү үйрөнгөндө деп эргүү кызыгуу алат да. Демек мугалим, ар бир мугалим бүт предметте жанагы практикалык сабак, бала өзү үйрөнүп изилдеп ачылыш жасаган шартты түзүп, ошол ыкманы колдонобуз. Сиздер дагы музыкант мугалим катары теориялык материалдарды үйрөтүүдө сиз айтып бербей, өздөрү үйрөнгөндө, балдар ошондо Болот, сабак болот. аркылуу Азыр ошону талап кылып атпайбы? ошол жөндөмгө негизделген билим берүү стандарттын талабы ошол. Демек биз изилдөө, долбоордук, сынчыл ой жүгүртүү технологиясынан сиздерге берем. Бул көп сабактарда алты шляпа, сынчыл ой жүгүртүү, жакей жана толтура методикалар бар. Ошолорду берем, ошолорду музыкага өзүңүз ылайыктуу алып, тандап колдоносуз. Именно ушуну колдону деген айтпайбыз, анткени сиз өзүңүздүн каалооңузга жараша ушул методика менин сабагыма дал келет экен деп тандап колдоносуз. Бирок ошо сиз тандап колдоносуз, анан деп заманбап мугалиммин мен, артта калган жокмун деп колдоно аласыз, билесиз да. Ошолорду үйрөтөбүз. Кейс көйгөй экен деп айттык. Маалыматтык коммуникация бул компьютердик технологияны сабакка колдонуу, окутууну модельдөө, биз өткөн инструмент эмне болсо ошону модели менен окутуу. Мына ушул азыр инновациялык технологиялар болуп жатат. Башталгыч класстын мугалимдерин бүт ушул технология менен окуттук. Анан тренингдер, долбоорлор менен бүт тренингтерди өттүк да. Кыргызстан боюнча окутулду бул. Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоор аркылуу бекер окуттук да тренингдердичи, башталгыч класстын мугалимдерин. Анан эми ушуларды мен башка чоң класстын мугалимдерине дагы онлайн үйрөтүп жатабыз. Сабактардачы музыкант мугалимдер, сиздерге да айтайын, азыр инновациялык технология деп карасаңыздар, сынчыл өз алдынча чыгармачылык менен ой жүгүрткөн технологиялар. Көрдүңүздөрбү? Ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган технологиялар, өз алдынчалуулукту өнүктүрө турган технологиялар. Албетте интерактивдүү ыкмалар бар, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү ыкмалар бар, азыр ушулар маанилүү. Демек, мына мугалим сабактын планын түзөт, окуучуларга тааныштырат, сабактын максатын биргелешип аныктайт, сабактын жүрүшүн уюштурат, инновациялык методдорду колдонот, шыктандырат, коопсуз чөйрө түзөт, түрдүү тапшырманы иштеп чыгат. Эми салттуу методиканын структурасын карасаңыздар, муну өчүрүп койчу, эмнеге чийилип калган. Салттуу методикада сиздер ушундай сабак бересиздер. Мен көп мугалимдерге тренинг сабак өткөндө, курска кирген мугалимдерге да лекция окуйм да, анан ошондо ооба биз ушундай сабак өтөбүз дешет. Мугалим сабакты уюштурат, мугалим үй тапшырманы текшерет, мугалим баалайт үй тапшырмасын. Өткөн теманы мугалим кайталайт, жаңы теманы түшүндүрүп берет мугалим.
Анан тапшырманы берет балдарга, аткарганын кайра мугалим өзү баалайт, сабакты жыйынтыктайт, кайталайт мугалим. Анан жалпы баалайт окуучуларга бүгүн сабакка ким кандай катышты, саат 4-5 анан үй тапшырманы берет мугалим. Ушундай сабак өтөбүз, Ооба, буга уже эски да. ооба, салттуу. Азыр буга көп эметпей калышты. Эми заманбап сабактын структурасында сабакты мугалим уюштурат. Аткарган үй тапшырманы аткарып келгенине, эмне үчүн ушул тапшырманы аткарып келди, кандай аткарып берди, окуучу өзү анализдейт. Өзү айтат. Үй тапшырманын Туура. аткарылышына өзү баа берет бала. Өтүлгөн теманы анализдейт. Мен кечээ эмнени үйрөндүм, эмнени түшүнгөн жокмун, мен эмненин үстүндө иштедим, мага кандай өнүгүү болду, мен эмнелерди кошумча үйрөнүп келдим, мен эмнени түшүнбөй калдым, мага эмне жакты, эмне жаккан жок, кемчилиги эмне болду өткөн сабактын, мен үчүн сабак, кечээки сабак эмнени алып келди да, мен өз алдынча эмнени өнүктүрдүм деп анализдейт. Өткөн сабакта кайтарым байланыш бала анализдейт. Жаңы теманы өзү окуучу өзү өздөштүрөт. Анан тапшырма бергенде балдардын тандоо укугун балдар тандап алат тапшырманы. Бул дифференциацияланган тапшырма дейбиз. Баланын деңгээлине жараша. Деңгээлдик тапшырмалар. Кээ бирөөнө креативдүү, кээ бирөөнө продуктивдүү, кээ бирөөнө репродуктивдүү тапшырма беребиз. Жөнөкөй кайра айтып бере турган, анан чыгармачылык менен жаңы нерсени ойлоп таба турган тапшырмаларды баары эле аткара билбейт. Ошон үчүн жөндөмүнө жараша беребиз. Бала өзү тандап алышы керек да. Анан өтүлгөн сабакка кайрадан бала анализ берет. Мен эмнени түшүндүм, эмнени түшүнгөн жокмун, мага кандай өнүгүү болду, мен эмненин үстүндө иштешим керек экен, мага бүгүн эмне кызыктуу болду, эмне кызыктуу болгон жок, мен сабакка кандай катыштым деп өзүн өзү баалайт анан. Өзүн өзү баалоо, топтук баалоо, өз ара баалоо, аны билесиздер сиздер, ошону колдоносуздар. Үй тапшырманын түрдүү вариантын бериңиздер музыкант мугалими катары дагы. Тапшырманын түрүн берип, анан балдарга тандоо кылыңыздар. Ырга текст жаттап келүү, ноталарга салуу же нотаны үйрөнүү же инструменттердин түрүн таап келип, мындай ютубтан же материалдан ошого окшош мелодияларды таап келүү, жаратылыштан добуштарды чыгаруу, тоорчак менен тоорчактын үнүнөн кандай чыгат, кайсы нотага окшош болду экен деген сыяктуу, кандай композитордун өзгөчөлүгү бар экен, эмне деген сыяктуу сиз түрдүү варианттарды сунуштап коюңуз, мисалы өзгөчөлөнгөн, анан балдар ошо сиздин Туура айтат. 3-4 тапшырмаңыздын ичинен бирөөсүн тандап алсын. Балким экөөнү тандап алат. Эже мен ушуну аткарып келем. Анан кийинки сабакта эмне үчүн ушул тапшырманы аткарып келди өзү анализдесин дагы, анан тапшырманы аткарып келген жөнүндө жактап берсин. Биз ушуга өз алдынчалуулукка көндүрүшүбүз керек. Анан эмне үчүн аткарып келбей калды өзүнө жоопкерчилик бериш керек. Чет өлкөдө билим берүүдө мындай да, мугалим баланын аркасынан ээрчибейт, кубалабайт. Балдар өз алдынча билим алат да, анан өзүнө өзү жоопкерчиликти алып өзү анализдейт. Эгерде окубай жүрсө, тапшырманы аткарбай жүрсө жүрө берет экен дагы, анан сен эмне үчүн тапшырманы аткарган жоксуң дебейт, алар балын эле кемитип коет экен дагы. Тапшырма аткарган жок, өз алдынчалуулугу жок деп, анан класстан көчпөй калат экен, тиги класска өзү эле бал жетпей калган үчүнчү. Анан ошон Туура. үчүн өз Презентацияны көп өткөрүшөт. анан өз алдынчалуулугу өнүгүп, анан өзүнө мындай жоопкерчиликти артып койгондо, биз деген советский системадан бери калып калганбыз да, ар бир баланын аркасынан ээрчип тапшырманы Туура аткар айтат. Туура. депчи, анан балдар мындай көнүп алганда мугалим эже тапшырма берет, мен аткарсам аткардым, аткарбасам жок, же аткарып келем же аткарбашым керек. Эгерде биз биринчи Тажап кетет да, тажап. Биз анткени көп кечирип коюңуз. Көп сүйлөйт экенбиз дагы, тигилерге возможность бербейт экенбиз, анан оюн укпайт экенбиз дагы, анан ошон үчүн бала бат тажап кетет экен. Кечирип коюңуз Нургүл. Мен мисалы ошо жаңы бизге да үйрөткөн да. Анан мисалы модельдешет балдарга ошо өзлөрү кол менен жасап келип инструменттерди. Анан презентация өзү айтып, эмнеден ошолордун баарын киргизгенмин да, мындай. Ошо бала кызыгат экен да, сүрөт тартып, сиз айткандай. Ошо тандоо керек экен да негизи. А биз мурунку союз учурунда өзүбүз эле сүйлөп эле өзүбүз аткарасың деген сыяктуу эле насильно эле заставлять этчү экенбиз. Ошон үчүн бала деп мындай кызыгы жок болчу экен да.
Анан кызыктырып оюнду көп эле жана кроссворд музыканын немелери көп го. Ошолорду кызыктырып балдар эгерде өзүлөрүнө да тарбиялайт экен да. Мисалы меники такай 5 мүнөт арт жакта 5 мүнөт сөз калтырам оюнгачы музыка. Балдар тынч отуруп, мисалы бир көп эки мындай бири задание аткарылбаса, уже оюн ойнолбойт да. Анан бири-бирин тарбиялайт экен. Эмне менден сурабайт белең, мен мынтпейт белем, мен сага жардам бербейт белем деп бири-бирине болуп калат экен да. Ошо дагы мындай жакшы экен да. Туура, туп-туура. Ошондой мына ушундай окутуу мазмунун түзсөк, анан балдар өз алдынча жоопкерчиликти алганда өнүгөт. Анан биринчи кезекте булар көнүп алган да, мугалим баалап, мугалим тапшырма берип, анан мугалим үй тапшырма аткарбаса жок, жоопкерчиликти өзүнө алгыча адегенде монун баарын тандагыла үй тапшырманы, анан каалаганыңарды аткарып келе десе, бирөө да аткарбашы мүмкүн да. Эме талап койбосоңчу, анан бара ошого көндүрөбүз жоопкерчиликти өзүнө алып. Эмне үчүн аткарып келген жок деп өзүнө анализдет, анан өзүңө баанып койгун депчи. Мына ушундай жоопкерчиликти өзүнө арттырып, анан өзү билим алганга шыктандырышыбыз керек. Ал үчүн сабагыбыз өтө кызыктуу, анан тапшырмаларыбыз, колдонгон методикабыз кызыктуу болуш керек. Балдар өз оюн айтып, өзүн ача турган сабактар болуш керек да. Мына ошентип заманбап сабактын моделинде дайым окуучу сабактын максатын аныктайт, өткөн сабакта алган билимине анализ жасайт, жаңы билимди өз алдынча биргелешип чогуу балдар менен өздөштүрөт, алган билимин түшүндүрүп берет, катанын үстүндө иштейт, эксперимент, изилдөө иштерин практикада жасап көрөт, аткарат, маалыматты талдайт, өзүнө ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды таап чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачылык иштерди алып чыгат. Алган билимине, ишмердүүлүгүнө, кемчиликтерине өзүнө баа берет, көйгөйдү өзү чечет. Компетенция мынакей: маалыматты алуу, коммуникация, анан өзүн таануу, көйгөйдү чечүү дегенбиз. Негизги компетенттүүлүк. Демек, тааныйт өзүн, көйгөйдү чечет, сабактын жыйынтыгын чыгарат, анализдейт, үй тапшырманы тандап алат, изденет, өнүгүп турат. Мына ушундай моделдеги сабак өтсөк, анан заманбап сабак болот да, анан балдарыбыз жанданып, таптакыр башкача көз карашка өтөт. Бүт мугалим ушул моделге өтпөсөк, ушу көйгөй болуп жатат азыр. Заманбап педагог демек ой жүгүртүүсү өнүккөн, көз карашы өзгөргөн, инсандык өнүгүүдө болгон, кесиптик өнүгүүдө болгон, билимин жогорулатып турган, педагогикалык психологиялык билимге дайым ээ болгон, креативдүү, чыгармачыл, сценарист мугалим болушубуз керек. Эми класстан тышкаркы изилдөө иштеринде, класстан тышкаркы иштерде биз изилдөө, эксперимент иштери, финансылык сабаттуулук боюнча, эгерде сиз класс жетекчи болуп калсаңыз, финансылык сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча темаларды киргизиңиз, инсандык өнүгүү, жеке өнүгүү боюнча теманы киргизсеңиз, адеп ахлактык тарбия, адам мамилеси, бири-бирине адам мамиледен билбейбиз чын эле. Бири-бирибизге адам даже алып тургай үйдөгү балдарыбызга же жакын адамдарыбызга мамиле кылганды билбейбиз, мамиле түзгөндүчү. Менин оюмдагыдай болбойт эмнеге деп эле тарынып жүрө берткенбиз көрсөчү. Аны өзүнүн ордуна койбой, же адамды кандай кылса ошондой кабыл алганды билбейбиз. Ошол мамиледен. Анан пайдалуу китептердин кандай түрлөрү бар? Кесипке багыттоо, медиа сабаттуулук, жасалма интеллект, билимдүү жана ийгиликтүү адамдар жөнүндө мына ушундай темаларды класстык сааттарга киргизсеңиздер, балдарга кызыктуу болот. Баягы эле акын жазуучулар жесе баягы эле темаларды өтө берсеңиз кызыксыз. Азыр жашоого актуалдуу темаларды киргизиңиз да. Мына ушундай болуп жатат. Анан эми кандай суроолоруңуздар бар? STEM боюнча өзүнчө өтүшүм керек болуп калды. Мен бир аз айтып өтөйүн да, STEM жөнүндө. STEM жөнүндө айтайын азыр. Так. STEM билим берүү деген бул кыскартылган сөз, аббревиатура дейбиз, кыскартылган сөз, англис тилинен кыскартылган сөздөр. Эми ошону жалпы маалымат алып алыңыздар, музыкага кантип салсак болот? Ошону ойлонолу да. Так. Ачты. Эми бул STEM билим берүү дүйнө жүзүндө маанилүү. STEAM билим берүү бизге музыкага ылайыктуу. Эми STEAMди кантип музыкага салабыз? Практикада курстун жүрүшүндө талкуулап салабыз да, үйрөнөлү. STEAM билим берүү деген эмне? Бул адамдын ой жүгүртүүсүнүн эки тиби бар. Бирөө туруктуу ой жүгүртүү, бирөө өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү. Туруктуу ой жүгүртүүдө, мисалы үчүн, адамдар ийгиликтүү болууга умтулса дагы, колунан келбей калса бат эле багынбай, мен жасай албайм деп артка чегине берет.
Анан бирөө сын айтса кабыл албай, жок мен андай эмесмин деген. Ийгиликке умтулган адамдар өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүүдөн болбой жасалбай баштаган иши болбой калса кайра жаңы вариантын иштеп чыгып өнүктүрөт дагы, ошонун акырын аягына чыгат. Башка адамдар сын айтса ошол сынды кабыл алып жаңы нерсени ойлоп чыгат. Мына ушул жаңы нерсени ойлоп чыккан ой жүгүртүүгө алып барган STEM методикасы. Демек, жогорку жана төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү Блумдун таксономиясында. Биз төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү менен эле сабакты өтүп жатабыз. Билет, түшүнөт, колдонот. Анан өзүнө баа берип коет да. Билип, түшүнүп, колдонуу, анализдеп, баалап, анан жаңы нерсени жаратып чыккан сабактарды өтүшүбүз керек. 4К көндүмдү айттым. Демек, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, коллаборация жана коммуникация экен. STEAM билим берүү бул Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics деп чечмеленет. Англис тилинен илим, технология, инженерия, искусство, математика деп чечмеленет. STEAM бизге искусство менен байланышат да, музыка сабагыбызга. Демек, STEM бул дүйнө жүзүндө айлана чөйрөбүздө, бүт табиятыбызда курчап турган нерсенин баары STEM. Биздин бооз үй STEM. Кыргыздар укмуш акылман калк, ата бабаларыбыз бооз үйдү бир мыгы жок курган. Мунун ичинде архитектура бар, мунун ичинде математика, мунун ичинде илим бар. Инженерия, технология жатат. Комуз дагы STEM. Комузду да кандай сонун жасашкан. Бул өзүнчө эле STEM эмес комуз. Жанагы ооз комуз да STEM. Искусство, технология адамдын ойлоп табуучу жаратмандык менен жасалган. Мисалы үчүн комузга эмне үчүн 3 кыл салынат? Анын размери канча сантиметр? Кулагында 3. Математика болуп атпайбы? 3 кулагы бар. Анын курулушу өзүнчө инженерия, технология болуп атат. Анан добуш чыгарылып атат. Бул ошол STEM деген илим, технология, математика, инженерия, искусство илимдери журулушуп келип, адамдын бир түшүнүгүнөн жаралган практикалар. Стол, биз колдонгон столдор STEM. Биз кийип турган кийим баары STEM да. Демек, биз колдонууда да жаратып, мелодия чыгарып атабыз, күү чыгарып жатабыз, ыр чыгарып жатабыз, ноталарга салып атабыз, инструмент ойноп атабыз. Мунун баары STEM. Демек, ырдап атабыз. ырдап атабыз STEM да, жаратмандык STEM. Практикада колдоно билүү. Эми STEM болгондо мында математика болуп атпайбы? Ритм менен, шаг менен санайбыз. Жанагы 3 4 5, 2 3 4. Бийде дагы баардыгы сан менен 1 2 3 4, 1 2 3 4 деп 5 6 7 8 деп хореографияда дагы кыргыз бийинде эме бар. 4төн 6дан экен, ал эми восточныйде 8ден саналат экен да. Ошондой эле, демек, математика бар экен, сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык бар экен, STEAM экен да. Демек, ошол STEM деген англис тилинен кыскартылган сөз экен. Демек, азыркы күндө STEM мугалим мындай ачык, чыгармачыл ой жүгүртүүсү кенен болуш керек. Азыркы күндө STEM дегенде эле биз жанагы математика, технология, математик, инженер, IT программисттерди түшүнөбүз да, табигый илимдер, математика, физика, биология, географиялар STEM. Анан азыркы күндө STEM адистер, жетишсиз программисттер, жана башка нано технология өсүп жатат да. Эми биз STEAMге көңүл бөлөбүз. Ошол эле технология менен искусство аралашат да. Демек, сабакта бул жерде эскиде мугалим тапшырманы берет, үй тапшырманы өз алдынча аткарат да. Балдарга мугалим окутса, азыркы STEAM моделинде балдар өз алдынча өтө элек теманы өздөштүрүп келип, группага, топко салып, биргелешип үйрөнүшөт. Долбоордук иш деген ушул. Сиз алмашкан метод деген бар. Сиз өтө элек теманы тапшырма катары үйгө бересиз, балдар өз алдынча изилдеп келет да, анан балдар өз алдынча топто изилдеп андан ары үйрөнөт. Салттуу окутуу менен азыркы заманбап окутуу ушул да айырмачылыгы. 5 окутуу модели 5 кыскартылган англис тилинен берилет. И деген деп аталат англис тилинде, жана деген кыргыз тилинде деп окуйбуз, биз окуп жатабыз, бирок 5 окутуу модели дейбиз. Дүйнө жүзүндө бул практикалык модель. Сабакка балдарды кызыктырып алабыз, engage кызыктыруу. Анан балдар кызыгып, комуз деген кантип жаралды болот экен? Кыргыздын комузун билесиз, аспап, угуп жүрөбүз, 3 кылдуу, 3 кулактуу, укмуш добушу бар. Оңго күүгө салынган инструмент, аспап. Эми ошол кантип жаралды болот экен, билгиңер келеби десек, кызыктырып алдык. Эгерде комуз жаралбай койсо эмне болот эле? Калсачы кыргыздын. Эмне үчүн дал ушул кыргызга таандык болуп жатат? Эмнеге ар бир элде өзүнө тиешелүү аспаптар бар? Бизге эмнеге
комуз ким ойлоп тапкан, кантип жаралып калган билгиңер келеби десек, анан балдар ким жараткан экен, качан эмне болуп жаралыптыр деп анан өзүлөрү маалымат алып изилдейт дагы, анан алган маалыматын айтып берип түшүндүрүп берет дагы, анан практикада аткарып көрөт. Ошол комузду балким даяр комузду күүгө салып чертип көрсүнбү, добуш чыгарып черте албаса дагы, же комуздун моделин жасап көрсүнбү, пластилинби, кагазданбы билбейм, ошол жасатып көрүңүз. Анан өзүнүн алган бүгүнкү билимине, бүгүнкү сабагына катышуусуна өзү баа берет. Ошол практикасына, жасаган комузуна, моделине же алган билимине өзү баа берет. Мына ушул 5 окутуу модели engage, explore, explain, elaborate, evaluate деген 5 окутуу модели да. Бүт сабакка салсак болот. Муну негизи математика, физика сабактарына дал келет деп жатабыз. Муну мен бүт сабакка салып көрдүм. Кыргыз тилге да, музыкага да, тарыхка да аябай жакшы келет. Практикалык иш. Бул практика. Балдар өз алдынча аткарат да, анан алган билимине, аткарган ишине өзү баа берет. Демек, 5 окутуу модели ушундай экен дагы, анан балага багытталган сабак экен. Баланын тандоосу, үнү угулат да бул жердечи. Анан активдүү окутуу, кызматташтык, окуучунун тандоосу, окуучунун үнү, кайтарым, байланыш, дифференциация, мына ушул балага багытталган сабак болуп саналат. Мына ушул 5 окутуу модели демек кызыктырат экенбиз, балдар изилдейт экен, изилдегенин түшүндүрөт экен, алган билимин иштеп чыгат экен, практикада аткарып жасап көрөт экен да, анан ошол жасаган нерсесине өзү баа берет экен. 5 окутуу моделин түшүндүңүздөр, Мына STEM деген ушул кыскача сиздерге. Эми музыкада кандай колдонобуз, ошону эме талдап көрөлү. 20-кылым менен 21-кылымдын айырмачылыгы мен англис тилиндеги материалдан которгом. Борбордук орунда мугалим болсо, азыр борбордук орунда окуучу, мурда түз көрсөтмө болсо, азыр биргелешкен иш аракет маанилүү. Ошон үчүн биргелешип кызматташтык иш алып барсак биз өсөбүз. Балдарга да ошону үйрөтүшүбүз керек. Билим эмес, көндүм маанилүү. Ошон үчүн стандартка көндүм маанилүү деп, көндүмгө негизделген билим берүү деп киргизилген бүтүндөй дүйнө жүзүндө навык, skills деген маанилүү болуп атат. Аткара билсең, жасай алсаң, анан жумушка алып калды азыр. Жогорку билимге да карабай калышты. Ушундай убакытка өтүп кеттик азыр. Азыркы балдарыбызды, менин балдарым менен да ушундай талаш тартыш болгондо, мен жогорку билими жок эле жумуш таап алам, мен аткарып билсем болду деп деген да. Анан жогорку билим жок, диплом жок, кайдагы жумуш деп канча спор болду. Анан дүйнө жүзүндө ошол өтүп кетти. Чакча азыр мындай частный билим берүү, мындай уюмдарда билим берүү эмес, мындай диплом эмес, жөндөмүнө карап жумушка алып калыптыр. Эгерде биздин 5 жылдык дипломубуз жок болсо дагы, мисалы үчүн 4 жылдык, бирок ошол курстарды окуп алып эле, ошону ыкты алып барса, ошол жумушчу, баалуу жумушчу болуп калды. Азыркы заманда ушундай болуп калды да. Демек, турмушта аткара билүү, гүл жөнүндө үйрөндүк, анан өстүрө билбесек, андай биз эч ким эмеспиз да, мисалы үчүн. Ошондой эле музыканы үйрөндүк, аны черте албасак же, ырдай албасак же, инструментте чыгара албасак, мисалы үчүн, теория маанилүү эмес деген сөз да, көндүм маанилүү болуп калды. Мазмун эмес, процесс, теория эмес, практика, жекече эмес, топтук иш маанилүү, мектеп эмес, глобалдуу коомчулук, суммативдик эмес, калыптандыруучу баалоо, мектеп эмес, жашоо, турмуш үчүн билим алыш керек болуп калды азыр. Анан атаандаштык эмес, кызматташтык, текст эмес, электрондук база. Мына акча которсок да электрондук, журналда азыр мына электрондук журнал толтурабыз. Бүт электрондук база болуп калды. Мына ушул багытка өтүп кеттик. Ошон үчүн методикабызды биз өзгөртүшүбүз керек, түп тамырынан бери. Мына окутуу моделинде конструктивдүү, интерактивдүү, активдүү модель актуалдуу, мындай пассивдүү моделдин мааниси жок. Баланы шыктандырууда ар бир аракетин баалайбыз. Ар бир аракетине маани беребиз. Мына ушинтип, демек, смарт максат 5 окутуу модели баланын эркин, өз алдынчалуулугу, өзүнө баа берүүсү, өзүнө ачылыш жасоосу, 20-кылымдык көндүмгө ээ болуусу, жаратмандык, куруучулук сабак болуусу, топто, команда менен биргелешип иш алып барган сабак кызыктуу. Мына ушул бүгүн көтөрүп турган темабыз. Кандай суроолоруңуздар бар? Нургүл эбекеси абдан сонун өтүлдү. Колдонсок аябай жакшы болгудай экен. Ошо эскиден айрылышыбыз керек да. Ооба. Ар бирибиз компьютерди үйрөтүп атат мына. Мен мисалы 64-дөмүн. Ошо иштеп балдарга бирдеме түшүнүш үчүн өзүбүз да аракет жасап атабыз да. Окупчу.
Анан сонун. Анан менин бир эмем бар да, жанагы бизде план, өндүрүштүк планды берип атканда, Жумабек агайыбыз берип атпайбы? Ошо мага көп эмеме толбойт да. Мисалы, 1-класстан 7-класска чейин мисалы бала төрөлгөндө сразу эле нан жебейт да. Ошо асастан чайнап берип, анан чоңойтсок жакшы болмок да. Татаал ырларды жазып коет да почему-то. Жада калса өзүбүз билбейбиз ал ырдычы. Анан примечанияга мен өзүмчө эле бир эмени жазып коем да, өзүм билген ырдычы. Анткени мен өзүм билбесем, балага кантип үйрөтмөк элем анычы. Ошон үчүн примечанияга өзү менен сүйлөшүп ошо эме жаздырып алганбыз. Азыр жакшы болуп калбадыбы, астына момун өтүп атам, бул темадан тышкары деген сыпчы. Мен билген өзүмдүкүн депчи. Ошолорду да бир карап, мындай жалпы ушундай өтүп, менин мындай өтөм, ошону кошсо болобу деп бир ошо планды башкача да кылсак жакшы болот эле да ошо. Рахмат. Ошону да карап берсеңиздер. Рахмат. Эртең Жумабек агай сабак өтөт, 2 күн катары менен. Суроо пикирлерибизди талкуулап алалык. Анан Хорошо. Анан байкуш музыканттар көбүнчө эле сабакка повышение көп бара албай калабыз да. Ошо. Мына азыр Анан эмне сиздерге десе эле, эмне жаңылык болсо үйрөтө берет. аябай бирдеме болгондо биз аябай керек болобуз деле, анан кийин жетим балдардай болуп калып калабыз да. Кереги жок болгосу деп. Онлайндан Анан жибечпейт. Өз эмеңер менен баргыла дейт. Мейли, ага деле макулбуз, өзүбүз менен баралы десе деле ошо возможность болбой атат да. Ошо көп музыканттарды көп баалабай атабы же эмне билбейм. Мынакей онлайн курска жазылганыңыздар жакшы болду. Башка мугалимдер үйрөнүп, даже үйрөнбөгөн нерсени мына сиз онлайн курстан үйрөнүп аласыздар. Дагы кимде суроо бар? Болбосо сабакты жыйынтыктайлы. Жумабек агайчы, мурун бул китептерибиз бар да, музыка китеп чыгып калбадыбы? 1-ден 6-класска чейин. Ошол китептер менен түзүлгөн да пландарчы. Анан өзүбүз жана ошо ыңгайлаштырып ырларды, мен мисалы өзүм ошо ыңгайлаштырып да кошумча үйрөтөм да. Анан эми пландарыбыз буюрса бүт өзгөргөн атпайбы жаңы типтечи. Аны дагы агай өзү түзүп берет да, эми же биргелешип сиздер менен кошо түзөбү, Азыркы заманбап план кылып берет да. Эми ошо пландарыбызды дагы электрондук журналга киргизебиз да, Ооба. быйылкы окуу жылында. Жана кызыл журналдар жоголот деп атат го. Ошондой деп атат, анан точносын билбейм, ошондой болуп атат да. Демек, Себеп биз деген кыйналып эле келатабыз да, бир телефонду карайбыз, бир кайра журналды карайбыз, экөөнү тең толтурганга туура келип атпайбы? Рас эле болду бир чети. Быйыл журнал жоголот, кызыл болбойт. Рас болду. Бүт маалыматтардын баарын эмеге көчүрбөй атпайбы бүт? Тиги портфолио балдардын, окуучулардын. Өнүктүрүшүбүз керек болуп калды, камп эмеге ошол тиркеме менен колдонгонду, кнопкаларды басканды, өчүрүп, күйгүзүп, создавать эткенди үйрөнүшүбүз керек болуп калды. Бул мурдакы муун. А жаштар бат үйрөнүп алышат, Жаштар бат кабыл алат экен. Биз деле аракет кылып атабыз, анан унутуп каласың да. Анан уламынан сурагандан да уяласың. Анан өзүбүз деле бул телефонду баскандай эле бул деле ошо көп отурсак үйрөнчүдөй эле экенбиз. Ошондой да. Мына мисалы үчүн могу телефонду кээ бир функциясын түшүнбөй, Инстаграм болобу, социалдык баракчалар деги эле ушул эмени түшүнбөй, мисалы үчүнчү, эмне болот экен, кайсыны басам деп анан балдарыбыздан сурап атпайбызбы? Үйдө канча жашта балабыз болсо да могуну көрсөтүп койчу десе, алар пат-паттан жасап бизге жасап берип коюп атпайбы? Булар жөндөмдүү, булар деген Садарик доордун балдары мышление, кабыл алуу сөзү башкача булар. Көрдүңүздөрбү? Биз жай кабыл алып, жай ой жүгүртсөк, булар алда канча ой жүгүртүп кеткен балдар. Ошон үчүн буларга тапкыр башкача методика керек болуп жатат. Ооба, сиз аябай жакшы өтөт экенсиз. Өткөндө эле ошо байкагам да, сабакты аябай жөнөкөйлөштүрүп, бизге аябай мындай мээбизге куюп жакшы сабак өтөт экен. Сизге чоң рахмат. Эми буюрса
Жакшы кабыл алабыз биз дагы. Жок, рахмат. Нургүл менде да суроо бар эле. Мгм. Могу ырларды өткөн кезде кээ бир артик сабактарда эми баардык эле класстарда жанагындай экрандар жок го, ошонуга байланыштуучу. Жок дегенде ошол ачык сабактарды өткөн кездерде дагы мындай караоке менен жасап, балдаргачы караоке менен текстти чыгарып берип, жанагы музыка кайсы жерине келип, кайсы жерин ырдаш керек болгондо мынтип эмеси менен боелуп, же болбосо жанагындай же бир секирип болгон бир эмелер болот го, караокелерде секирип көрсөтүп берип тура турган шарикчелерчи. Ошол сыяктууларды мындай караоке жасаганды үйрөтөсүздарбы дейин деп айткым келип аткан да. Мен бирде караоке жасагам, бирок ошондойлорун кошо албай койгом. Ошолор менен жакшы болмок. Караоке жасаган жөнүндө айта албайм. Караокени колдонгонун көрсөтүп берели. Көрсөтүп беришет адистерчи, эми караоке менен кантип сабак өтүш керек, анын өзгөчө ыкмалары эмес, кайсы керек, кайсы кереги жок дегендей бир сабакта айтып өтүшсө болот адистерчи. Анан караокени жасаган ал татаал нерсе го, аны айта албайм. Жана окуучулардын бул эже Каныкей эже айтып атат, ойлоп эмнени айтып атасыз го, сиз жанагы балдардын үнүнө карата окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша голосун ошого ылайыктап жасаганга караокени. Жок, антпай эле мындай экрандан чыгарып берип, текстичи жанагы биз кайдымки эле пайдаланып аткан караокелер бар го, азыр ырлар караоке болуп чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу кылып өзүбүз жасай ала турган кылып үйрөтүп койсок, Өзү жасагандай ар бир ырды, чыгарып экранга чыгарып берсек сонун болмок да. Мен мисалы мурун жасап ачык сабагында пайдаланганмын, бирок эми мен ошол ырдын кайсы жерине келгенин көрсөтүп берип тура турган нерсесин биле албай койгом да. Программа менен иштейт. Ошону үйрөнгүм келет да, ошону үйрөнүп экранга чыгарып берип, балдарды өздөрү ошол эме менен жарышып ырдай тургандай кылып үйрөткүм келетчи. Ошону биле албай жатам, бирок ошол программа. Карап көрөлү да. Айтышып Саламатсызбы, Нургүл эже? Саламатсызбы. Мен тоже музыкалык педагогикалык жогорку билими бар мугалиммин да. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясында сертификат алганмын, тоже повышение боюнчачы. Азыр декреттемин да, декреттик өргүү деп коет го. Мен ошо декреттикке отурганым 8 жылдай болуп калды да. Азыр ошо быйыл буюрса мектепке жаңы жумушка кирейин деп пландап аткам да, ниетим бар. Ошондуктан ошо декретте отурган аралыкта мага көп маалымат керек болду, ошон үчүн бул курска жазылдым да. Сурайын дегеним, ушул онлайн курста тоже сертификат алабыз да, кадимкидей эле? Ооба, 72 саатка беребиз электрондук. Лицензиябыз бар. Бул сертификат эмеге жарайтпы? Ошо кайсы мектепке кирсек дагы, Ооба, жарайт. Рахмат. Эң негизги лицензия бар, жарайт. Анан биз сентябрдан баштап бизди окууларга жиберип баштайт да. Анан биз ошо сертификатыбыз менен мында биз окудук жайында онлайн деп көрсөтүп алат экенбиз, анда. Жок, мындай да, кечирип коюңуздар. Эгерде сиз деген музыкадан сабак берип атпайсызбы, эгерде педагогический музыка рухсаты мындай эме жасалат го, дипломго, эгерде бар болсо, сабак бергенге укуктуу экенсиңер да. Бизде ошондой текшерүү болгондо ошондой болду да. Мисалы, башка эме менен, адистик менен эметип туруп эле музыка берип атып, могу сертификат берилип атпайбы, 72. Анда только кружокту бергенге рухсат экен. Анткени бизде бир бала ошондой болуп калды да. Анан сертификатты көргөзгөндө 2 сертификаты бар экен музыка боюнча. Анан сабак бергенге рухсат бербей, кружок эле берип койду да. Анткени сенде сертификат бар экен, бирок ал юрист экен да негизичи. Бирок аккордеондо ойноп, бала чагынан эле ошо мурунку талап менен эле иштеп жүрөбөттүр да, музыкант деп элечи. Өзүнүн кесиби негизи юрист экен. Анан сертификаты бар үчүн ал кружокту эле алып калды да. Ошондой рухсат экен закон боюнча да. Ошондо биз мектепке киргенде бул сертификатты, то есть повышенияга бар деп жибере турган болсо, бул сертификат жарабайтпы ага? Жок, эгерде сенин дипломуң музыкалык сабак
бергенге руководитель, по пению деген немелер болот го, ошондой дипломду жазылуу да. Ошондо болсо сен сабак бергенге дагы, кружокко дагы бул баары жарай берет да, сабак бергенге. А эгерде сенин профессияң башка болуп, музыкант эмес, педагогическийин жок болсо, анда бул сертификат только кружок, музыка кружогуна гана жарап калат экен. Биздин бала ошентип калды да, закон боюнча. Анткени прокуратура келип бизди текшергенде, ал бала ошондой кружокко эле болуп калды да. Кечиресиздер да, бир эме угуп калдым да. Мен университетти бүткөнүмө примерно 10 жылдай болуп калды. Бул ошол 10 жыл мурунку дипломум азыр жарай беретпи же жаңыланыш Жарай керек, берет, жарайт. ошондой деп Жок, дагы жарай берет, айтып атат жарайт. го. Жарай берет. Жарайт. Просто Биякта негизи эмелерден өтүп турушуң керек да. музыканттар эле отурат болушубуз керек, бүт эле музыканттарбыз да. Билимибиз бар. Рахмат баарыңыздарга. 10 жыл мурун окуган дипломуң жарайт бардыгыначы. Анан могу сертификатты бизге ар бирибиз жыл сайын бир жылда бир же 3 жылда бир талап кылып турат да бизден, сен өз билимиңерди өркүндөткүлө деп. Ошого жарайт сертификатчы. Анан сертификат менен мен барып бир жерге мектепте мугалим болуп иштейм деп, башка дипломуң болуп туруп, анан кийин сертификат менен үмүт этпеш керек да. Өзүң музыка мугалими болуп туруп, анан сертификатты ар бир жыл сайын курстан өзүңдүн заманбап азыр өзгөрүп болуп атпайбы, ошого жараша биз окуп курстан өтүп турсак, ошо жарайт. Ошого жарайт да, өзүбүздүн дипломубузду тастыктап жыл сайын өркүндөтүп, жаңы нерселерди үйрөнүп туруш үчүн биз курстан өтүп турушубуз керек. Ошон үчүн азыр музыка мугалимдерине бүгүн окутуп аткан курс сентябрда ошол мен курста окудум, 20 күн 72 саат деп эме мындай свободно көрсөтө алабыз дагы, анан бир жылдык жанагындай немеден кутулабыз. Кааласак дагы окуй беребиз, болбосо ушул сертификат бизге жарайт. Менин оюмча. Негизи да, айтып атышпайбы? Ооба. Ошо бул сертификат дагы бир суроо бар эле, жооп берип коюңуздарчы. Мектептерге барсаңчы, мисалы, буга чейин барып көрүп жүрдүм да, жумушка, мисалы, диплом, жогорку билимим бар да, мен музыкалык педагогикичи, диплом көрсөтүп жатсаң деле, мисалы, тааныш билиш болуп, диплому жок, көбүнчө, мисалы, ачыгын айтыш керек да, эски мындай аталарды, апаларды алып алышат, бирок аккордеон билет экен депчи, мен өзүм эме спец боюнча эмемин, комузда да сабак берем да. Бирок эмнеге диплому бар кишини алышпайт дагы, диплому жок эле мындай эле жакшы аккордеон жакшы ойнойт, пианино жакшы ойнойт деп ошолорду алышат да мектепке. Өзү негизи мектепке диплому бар мугалим жетишпей атпайбы, жок болуп атат. Диплому бар келсе алыш керек мектепке. Анан азыр деген музыка мугалимдери келбей атат мектептерге. Анан эле ушундай башка кесиптин ээлери музыкант болуп атышат да, чынын айтканда. Жосу жана аккордеон ойной алганды билгендер ушинтип квалификациясын жогорулатып келип болуп калып атат. Атак билими барларды өзүнүн мектепке толуктап алыш керек. Ал үчүн сиз районго же гаронго барышыңыз керек да. Ошолор кайсы мектепке музыка мугалими жетишпесе ошол жака жөнөтөт сизди. Же болбосо ошол жергиликтүү жериңизге айтат. Оякта диплом бар, мугалим бар экен, карап көргүлө деп. Аракет кылыңыз, резюме таштап коюшум керек экен да, гараного. Сөзсүз гараного резюмени сөзсүз биринчи ташташ керек. Анан мектептерге жакын жердеги мектептериңизге таштаңыз, барыңыз. Бара бериңиз. Сизге бир суроо бар. Комуздан сырткары аккордеон же болбосо фортепиано үйрөнүп койсоңуз зыян тийбейт да. Ал эң негизги керектүү нерсе. Нургүл эже, 6 дем алыш күндөрү окуйбузбу? 6 күндөрү да сабак болот, дем алыш күнү эс алабыз. Рахмат. Мен нерсе сурасам болобу, кечиресиздер. Темадан бир аз сыртка чыгып кетип калат болушум керек, бирок бизде деген жанагындай кружоктор болот го. Мен мисалы комузда ойнойм да, специм комуз болгон. Анан ошону деген жанагындай класстан сырткары кружок уюштуруп туруп, платный өтсөк болобу, же жанагындай текшерип келип, мындай эме болгон кезде укук бузган болуп калабызбы, ошол боюнча билгим келип. Аны директор Неге болбойт? Болот да.
Анан патент аласыз, албетте закондоштуруп алып, платный кружокту өзүңүз үчүн үйрөтө берсеңиз болот. Ырак мектептен окутканга укук береби аны силер? Мектеп менен тиги районо менен биргеликте чечип аласыздар да. Ошолор менен чечиңиздер, анан патент аласыз, мыйзамдаштырып алыңыз да. Патент деген платный алынат болуш керек, ошондой болуш керек. Электрондук патент алыңыз. Ал канча, примерно канча турат патент алып? 2000 сом бир айга. 2048 2000 бир нерсе сом да. Ай сайын, Эми сиз балдарыңызды көбөйтүп, топтоп, нормальный неме болуп калганга чейин патент албай деле туруп, балдарды уюштуруп алгандан кийин өзүңүзгө ишенип калганда барып патент алып алсаңыз болот. Атак өзүңүз иштеген мектепте өзүңүз акырын сабактан сырткары убактыңыз жетсе, саатыңыз мындай мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, кошумча балдарды платный окута берсеңиз болот. Бирок кийинкилигиңизге өзүңүзгө жакшы болуш үчүн патент алып алсаңыз эң жакшы да, менин оюмча. Жетекчи менен сүйлөшүш керек, азыр акча чогултулуп Ооба, жетекчи уруксат бериш керек, ооба. деген мыйзам бар, ошон үчүн аны сизге частный болуп атпайбы, ошон үчүн договор түзүлөбү? Кайсы жерге кружокту кайсы жерге өтөм деген бар, ооба. Жетекчиден уруксат болуш керек да. Мектептен тышкаркы деле здание, мисалы мектептен тышкары арендага деле алып алсаңыздар болот да, ошол жерде деле. Ошол жерден деле иштетсеңиз болот. Чыгармачыл мугалим эч убакта талаада калбайт да. Любой жактан аракет кылсаңыздар болот. Чечим бар. Бир эле жумушка отура бербей, баардык жактан аракет кылып журка бакча тапсаңыздар болот. Ооба, кечинде тойго барып кайра. Кечинде тойго барып, тамада болуп ишеде коюп. Ырдап. Рахмат, анда Жакшы сабак болду, аябай сонун сабак болду. Бирок мен кечирээк кирип калдым, ссылка жок болуп атып, анан буйруса жакшы аябай көп нерсени алып атабыз. Анан эми YouTube'ду кайра салып койсоңуз дагы көрбөй калгандарыбызды көрүп, кайра көрүп дегендей. Аябай жакшы сабак болду. Рахмат, азамат экенсиз. Рахмат. 3 күндөн бери жакшы. Салып койсок жакшы болгудай экен, чыгарып Нургүл эже, ошол сабактарыңызды салып коюп турсаңыз, мисалы мен электронный саласызбы? Запись салып койсоңуз бизге жакшы да. Рахмат, чоң, аябай сонун. Чоң рахмат. Телеграм группага да кошом сиздер. Аябай сонун мезгилди да таптыңыз, эме отпуска мезгилде да коюп. Андан саатыбызда туура келди. Ушул убакка аябай баарыбызга туура келет экен. Болот. Рахмат, чоң. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ден соолук бар жерде өмүр болот дейт, өмүр бар жерде баары болот дейт. Ооба, рахмат. Баарыңыздар тынч эс алыңыздар, эртеңке чейин. Рахмат. Жакшы эс алыңыздар. Рахмат.